Кыргыз тил сабагы. Саламатсыңарбы балдар. Кутман күнүңөр менен. Анайыбыз жакшыбы? Анда эмесе сабагыбызды баштайлы. Сабактын темасы айтылышы жана жазылышы бирдей болбогон сөздөр. Сабактын максаты айтылышы жана жазылышы бирдей болбогон сөздөр жөнүндө билебиз. Аларды тексттен таап, көнүгүүлөрдү түшүнүп, туура аткарууга көнүгөбүз. Жекече иштөөдө активдүү катышабыз, жакындарыбызды сыйлайбыз. Биринчи эрежеге көңүлүбүздү бурсак балдар. Эгерде Б тыбышы эки үндүүнүн ортосунда келсе, В тыбышы болуп айтылат жана угулат, бирок Б болуп жазылат. Мисалы, ова, оба, аба, аба, обон, обон. Экинчи эрежеге көңүлдү бурсак, эгерде Н тыбышы менен аяктаган сөздөргө К, Г, Б, М тыбыштары менен башталган мүчөлөр уланса, Ң болуп айтылат жана угулат, бирок Н тамгасы менен жазылат. Мисалы, нан, намбы, нанбы, түн, түнкү, түнкү. Үчүнчү эреже. Эгерде Ч тыбышы менен аяктаган сөздөргө С, Ч, Т тыбышы менен башталган мүчө уланса, Ш болуп айтылат жана угулат, бирок Ч тамгасы менен жазылат. Мисалы, кач, кашты, качты, уч, учту, учту. Китептеги 3 көпөлөк аттуу текстти окуйбуз, мазмунун түшүнүп, биринчи көнүгүүнү озеки аткарабыз балдар. Талкуулап алабыз жакындарыбыз менен. Андан кийин экинчи көнүгүүдө тексттен айтылышы жана жазылышы бирдей болбогон сөздөрдү таап, көчүрүп жазгыла. Алардын айтылышында кандай өзгөрүүлөрдү байкадыңар? Ал эми үчүнчү көнүгүүдө бизди курчап турган нерселер жөнүндө сүйлөмдөрдү, тексттерди түзгүлө. Китептеги сөздөрдү карайбыз. Курт, кумурска, өсүмдүктөр, жаныбарлар деген сөздөргө текст түзсөк болот экен балдар. Андан кийин 4-үнчү көнүгүүдө сүрөттөрдү жана сөздөрдү байланыштырып, сүйлөмдөрдү түзгүлө. Сөздөр туура жазылганбы, оңдогула дейт. Данга, данга, аба, апа, ашчы, аччы, кубаныч, кубаныч, түнкү, түнкү деп оңдоп алып, сүйлөм түзүп, текст жазабыз балдар. Анда эмесе үйгө тапшырма 5-чи көнүгүү. Жаңылмашты жатка айтып бересиңер. Жаңылмаштын мазмунуна ылайык сүрөт тартат экенбиз. Кайтарым байланышта ушуларды жибересиңер балдар, ушуларды талкуулайбыз. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта кал.